Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп-гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы. 3-класс 2-чейрек үчүн. Бүгүнкү сабакты кыргыз тили жана адабияты мугалими Тулубаева Кандалат Туктабаевна алып барат. Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер жана кымбаттуу окуучулар. Сиздер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Андемесе баарыңыздарга жагымдуу маанай каалап, кезектеги кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Балдар, өзүңөр билгендей эле биз өткөн сабакта үй канаттуулары жөнүндө кеңири маалымат алганбыз. Үй канаттууларына каз, өрдөк, тоок, короз, күрп жана балапандар кирет. Ал эми бүгүн жапайы канаттуулар жөнүндө сөз кылабыз. Балдар, бүгүн 5 айынын 11 күнгө жума. Бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз жапайы канаттуулар деп аталат. Андемесе калем саптарды алып, дептерди ачып жазып алгыла. Жазып бүткөн болсоңор балдар, калем саптарды коюп, бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышып алгыла. Бүгүнкү сабакта силер жаңы сөздөрдү окуп, маанисин түшүнүп аласыңар, алар менен сүйлөм түзөсүңөр. Сабакта өтүлгөн лексиканы маанисине жараша оозеки кебиңерди колдонуп, өз алдыңарча тапшырмаларды аткарасыңар. Жапайы канаттууларды сактоо, коргоо керек экендигин түшүнүп аласыңар. Сабагыбыздын максаты түшүнүктүү болсо балдар, баарыңар китебиңердин 75 бетин ачып, 1 көнүгүүгө көңүл бургула. Мында бизге сүрөт боюнча сөздөрдү эстегиле, аларды көптүк түрүндө жазгыла дептир. Балдар, бизге эмне, эмнелер деген суроо берилиптир. Эмне деген суроонун астына жапайы канаттууларды жекелик түрүндө жазабыз. Ал эми эмнелер деген суроонун астына көптүк түрүндө жазабыз. Ал эми көптүк түрүндө жазуу үчүн бизге көптүктү билдирүүчү лар мүчөсү жардамга келет. Өзүңөр билгендей эле, лар мүчөсү лар, лер, лор, лөр, дар, дер, дор, дөр, тар, тер, тор, төр болуп өзгөрөт. Мына ушул көптүктү билдирүүчү лар мүчөсүнүн жана анын варианттарын колдонуп, жапайы канаттууларды көптүк түрүндө дептерибизге жазабыз. Андемесе сүрөттөгү канаттууларды эстеп, аларды жазып алалы. Эмне? Үкү, үпүп, күкүк, бүркүт, сагызган, тоңкулдак. Эмнелер? Үкү, үкүлөр. Үпүп, үпүптөр. Балдар, мына бизге лөр жана төр мүчөлөрү жардамга келди. Ал эми калгандарын өз алдыңарча аткарып, көнүгүүнү жазгыла. Жазып бүттүңөрбү балдар? Андемесе калем саптарды коюп, жаңы сөздөр менен таанышып алалы. Балапан басышат. Высиживает птенцов. Аска. Скалы. Уя салат. Вьет гнездо. Сагызган. Сорока. Үпүп. Удат. Курт кумурска. Насекомые. Сакташ керек. Надо охранять. Кыран. Самый лучший. Куралы. Оружие. Илбей карап турабы. Может ли не нападать? Мына балдар, жаңы сөздөрдү окуп, алардын маанисин түшүнүп алдык. Андемесе, 2 көнүгүүдөгү жапайы канаттуулар деген текстти окуп, суроолорго жооп беришибиз керек экен. Силер конт коюп угуп тургула, мен текстти окуп берейин, андан кийин силер текст боюнча суроолорго жооп бересиңер. Жапайы канаттуулар. Жапайы канаттуулар токойдо, тоодо жашайт. Алар абдан кооз, канаттары ар түстүү. Алар уя салышат, балапан басышат. Бүркүт аскаларга уя салат. Ал абдан бийик учат, көзү абдан жакшы көрөт. Сагызган, үпүп, үкү жана күкүк токойдо жашайт. Алар курт кумуска жешет. Тоту куш абдан кооз. Аны сүйлөгөнгө үйрөтсө болот. Аларды үйдө да багышат. Жапайы канаттууларды коргоо керек. Мына балдар, текстти түшүнүп алдыңарбы?
Анда эмесе суроолорго жооп беребиз. Жапайы канаттуулар кайсылар? Жапайы канаттуулар бүркүт, сагызган, үпүп, үкү, күкүк жана тоту куш. Алар кайда жашашат? Алар тоодо, токойдо, аскаларда жашашат. Алар кандай болушат? Алар абдан кооз болушат. Аларга кандай мамиле кылуу керек? Жапайы канаттууларды коргоо керек. Мына балдар, биз текстти окуп, текст боюнча суроолорго жооп бердик. Анда эмесе 3-көнүгүүгө көңүл буралы. 3-көнүгүүдө ырды окугула деген тапшырма берилиптир. Мында бизге бүркүт жөнүндө ыр берилиптир. Кана баарыбыз биргеликте ырды окуйбуз. Канаттуунун кырааны, тырмак тумшук куралы. Көзү көрсө түлкүнү, илбей карап турабы? Демек балдар, бүркүт абдан бийик бучкан, көздөрү курч, жапайы канаттуу экен. Анын куралы тумшугу жана тырмагы экен. Келгиле анда эмесе баарыбыз биргеликте 4-көнүгүүнү аткаралы. Мында бизге эмне кайда жашайт улантып айткыла деген тапшырма берилиптир. Бул көнүгүүнү биз жазуу түрүндө аткарабыз балдар. Жапайы канаттуулар кайда жашашат? Жапайы канаттуулар тоодо жашашат. Мына ушинтип дептериңерге жазып койгула балдар. Анда 5-көнүгүүнү карайбыз. 5-көнүгүүдө Филфордтон жапайы канаттуулардын аттарын тапкыла дептир. Мында бизге 5 жапайы канаттуунун аты бекитилген. Ал эми биринчисин үлгү катары бизге көрсөтүп коюптур. Биринчиси үкү. Кана балдар, баарыбыз биргеликте аракеттенип 5 жапайы канаттууну табалы. Мен таптым балдар. Бүркүт. Демек экинчиси бүркүт экен. Азаматсыңар. Аккуу экен 3-сү. Сагызган. Күкүк. Мына балдар, биз 5 жапайы канаттууну таптык. Биринчиси үкү, экинчиси бүркүт, 3-сү аккуу, 4-сү сагызган, 5-си күкүк экен. Азаматсыңар. Мына балдар, бүгүнкү сабакта бизге берилген бардык тапшырмаларды биз аткардык. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайбыз балдар. Бүгүнкү сабакта эмне кылдык? Бүгүнкү сабакта сүрөт аркылуу жапайы канаттууларды эстеп, аларды көптүк түрүндө жаздык. Жаңы сөздөрдү окуп, маанисин түшүндүк. Текстти окуп, суроолорго жооп бердик. Бүркүт жөнүндөгү ырды окудук. Сүйлөмдү толуктадык. Филфордтогу жапайы канаттуулардын аттарын таптык. Жапайы канаттууларды коргоо керек экенин түшүнүп алдык. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма. Силерге жапайы канаттуулар жөнүндө табышмактар берилген. Анда эмесе мен табышмактарды бир жолу окуп берейин. Ал эми силер кунт коюп угуп тургула. Кулагы сак уганак, кекиртеги сугалак. Ала була чапанчан, анын атын ким табат? Бул эмне балдар? Экинчи табышмак. Таштан ташка секирип, таш түбүнө бекинип, салкын тоону мекендеп сайрайт экен. Бул эмне балдар? Үчүнчү табышмак. Бийик зоодо уясы, бийик экен учканы. Билегинде күчү зор, бул куштардын кырааны. Бул эмне? Кантип башы оорубайт, карагайды койгулайт. Узун тумшук канаттуу, ушул экен.
Бул эмне балдар? Башкы тамгасы Т, аягы К менен бүтөт экен. Кийинки табышмак. Жумуртка тууп таштаган, балапанын бакпаган, өмүр бою жаңылбай, өзүн өзү мактаган. Бул эмне балдар? Кийинки табышмак. Ак булуттай апапак, алар көлдө жашашат. Көл үстүнө көрк кошуп, көлдө сүзсө жарашат. Силер мына ушул табышмактарды окуп, жандырмагын таап, жапайы канаттуулар жөнүндө класстер түзүп мага жөнөтөсүңөр. Силердин аткарган тапшырмаңарды жогорудагы баалар күтүп турганын эсиңерден чыгарбагыла. Анда эмесе кийинки сабактардан жолугушканча саламатта калгыла.